Ата деген сөздүн ичинде үй бүлөнүн ишеними, асказоосу, тиреги, колдоочусу, күч кубаты, тайманбасы камтылып турат. Андыктан аталарыбыз дайыма бар болсун. Эмне үчүн аталар боюнча айтып жатам? Анткени бүгүн биз Атакебай аттуу кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө келип отурабыз. Негизи азыркы учурда Кыргызстанда көбүнчө сүйүү темасында же болбосо эки жаш мына ушул сыяктуу кинолор чыгып жатат. А бирок бүгүн өзгөчө ушу аталарыбыз тууралуу кино чыгыптыр. Буюрса кызыктын баары алдыда. Жана эң кызыгы бул жерде эң мыкты актриса кыз жана ошондой эле эң мыкты актер катышкан. Андан дагы толтура кызыктар болот. Ошол себептен аягына чейин биз менен болуңуздар. Ал эми кызматыңыздарда мен Айтурган Сапаева болмокчумун. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Эң биринчи кино кут болсун, куттуктайбыз. Рахмат. Бул кинодо бир эле режиссерлук, продюсерлик гана кылбастан главный ролду өзүңүз аткарыптырсыз. Канчалык оор болду сиз үчүн? Аябай оор экен. Буга чейин жеңиш эмес көбүнчө Бакыт Осмонканов кантип эме кылып жүрчү, тартылып жүрчү, бирок аябай кыйын болду. Анан досума тиги кыйын болот экенин билип эле мен эмеге Белек Тургунов деген досум бар, ошого айткам, мен тартылып аткан жерде сен режиссер деп берип койчу деп. Канча убакыт тарттыңыздар бул кинону? Тарткан бат эле тарттык, даярданганы, сценарий жазганы көп болду, где-то 1 жылга жакын болду окшойт. Анан азыркы учурда деген көпчүлүк кинолор мисалы сүйүү темасында болуп жатат да, акыркы кинолорчу. Бул кино өзгөчөлөнүп Атакебай деген ошо ата боюнча чыгыптыр да. Идеясы кайдан чыкты? Өзүңүз чыгардыңызбы же болгон окуяданбы? Бул негизи мындай үстүртөдөн караганда Эмиль экөөбүздүн идеясы болчу. Анын ичиндеги өзөгүн, кичинекей бир проблемасын аны кийинчерээк өзүм ойлоп тапкам да. Чоң рахмат, анда ийгиликтерди каалайбыз. Достор, менин жанымда дал ушул кинонун режиссеру, главный ролду аткарган Эрмек мырзанын жубайы. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, буюрса кино кут болсун эң эле биринчи. Рахмат. Анан деген бул жакта жолдошуңуз бир гана режиссерлукту, продюсерликти гана кылбастан эң башкы ролду аткарыптыр да. Дайыма сиз жанында болдуңузбу тартылып жүргөндө? Кандай колдоо көрсөттүңүз? Негизи биз аябай постоянно эле колдоо көрсөтөбүз ар дайым. Бирок мен негизи Эрмектин съемочный күндөрүнө эч качан барбайм. Съемочный площадкага дагы барбайбыз, анткени бизге алаксып жакшы мындай иш жүргүзө албай калышы мүмкүн да. Өзү деле айтат, мени эч кандай ой менен дагы чалып дагы беспокоить этпегиле дейт. Биз ага тоскоол кылбагыла дейт. Ошондуктан вообще тоскоол кылбайбыз. Ал эми үйдө болгон съемкалар болгондо, конечно, үйдө өзүңүздөр билгендей жан кошуна үйдөн тартылбады беле. Ошо анан колдоо албетте бизде ошо мени жебегенден акыркы учурда ошо стройка болуп аткан учурда дагы Эрмек бир айдай нарында болду да съемкадачы. Ошол учурда бүт стройканын жоопкерчилигин өзүм алдым десем болот. Жакшы, анан сизди Instagram баракчасынан көрүп жүрөбүз, ар кандай ролдорду дагы аткарасыз. Анан дагы да кайсы кинолорго тартылайын деп жатасыз алдыда? Өзүңүздө эмне жаңылык дегендей? Негизи мындай деле проект долбоорлордон сунуш деле түшкөн эмес. Анткени мен негизи актриса эмесмин да, мен больше блогер катары мындай өзүмдүн творчеством ошол жакта десем болот. Ал эми өзүмдү мындай бир боевой жанрда көргүм келет. Мындай жана болот го, мындай мушташып дерзкий образ кийип алып туруп, монтип сальташа барып туруп бир чапканча ошондой образдар болсо, Жакшы. стерва болсом мощный болмок деп ойлойм. Буюрса мына ошондой образда күтөлү сизди. Анан бул кинонун аталышы Атакебай. Эрмек мырза үйдө кандай ата? Өзгөчө кайсы сапатын баалайсыз ата катары? Балдарыңызга кандай мамиле кылат? Атакебай негизи Эрмек аябай сонун ата. Мындай кандай десем, эң мен жактырган бул камкордук. Аябай бизди мындай камкор кылат да. Заботливый деп туура эле айтып атамбы? Анан ошонусу жагат, кызын дагы өзү багып, карашып, баягы болот го, мындай родитель жардам берет эмес. Эрмек как ата катары каныкейде полный өзү багат десем деле болот. Мындай мен мисалы бошобой жатсам, өзү садикке алып барып кийинтип дегендейчи. Анан албетте акча жактан дагы жакшы. Чоң колдоо, да, ата десек болот, накты ата, анткени үй бүлөсүнө ушундай жакшы
Жакшы. Анда ушул мыкты атанын Атакебай деген киносу чоң ийгиликтерге жетсин. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң. Баарыңыздарга сунуштан, баарыңыздар 27 ноябрдан баштап Атакебай тасмасына келиңиздер. Салам, кандайсың? Жакшысыңыз. Атың ким болот? Каримжан. Каримжан, бул кинодо Эрмек мырзанын уулу катары ролду аткарыптырсың. Эмне болуп катышып калдың негизи бул киного? Өзүм шайыр Касмалиева деген эжеде окуйм. Ошондон менен көп кино тартылгам. Ошондон интеллигент деген кинодон булар көрө алып, ошондон чакырганда мен макул дедим. Кандай кыйынчылыктар болду? Сага ролуң жактыбы, өзүңүн ролуң? Өзүм ролум өлө жакшы болду, мага дагы өзүмө жакты. Жакшы. Бул канчанчы киного катышып жатканың ошондо? 10. 10-чу. Достор, 10-чу кино экен. Каримжан атың. Демек Каримжанды мындан дагы чоң кинолордо буйруса көрөбүз. Атакебай киносу чоң ийгиликтерге жетсин анда. Рахмат. Кандайсың? Жакшы. Өзүңүздөр көргөндөй, достор, бул кинодогу главный ролдогу кызыбыз Эрмек мырзанын кызы болуп аткарат. Атың ким? Аруке. Аруке. Кинодо кыздын аты кандай болот ошондо? Айзат. Айзаттын ролу, демек жакшы. Кызы болуп аткарган кандай экен? Ата катары кандай мамиле кылды кинодо сага? Жакшы эле кылды, сон. Жакты. Баары жакты. Ооба. Бул канчанчы кино? Канчанчы киного катышып жатасың? 20. 20-чы кино, Азамат. Дагы да чоң кинолордон сени көрөлү. Анда ийгиликтерди каалайбыз. Салам. Манай жакшыбы? Ооба, сон. Атың ким болот? Атым Умар. Ума, Ума. Умар. Умар. Жакшы, Умар, бул Атакебай киносунда кайсыл ролду жараттың? Бул Атакебай кино тасмасында мен Чогон ролун аткардым. Главный роль Каримжанды ошо сабап кеткен мен болом. Каримжанды сабап кеткен бала ушул болот экен. Сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Анан бул киного кандай болуп катышып калдың? Сен дагы шайыр эженин окуусунданбы ошондо? Ооба, мен да шайыр эжеде окуйм. Анан буга Атакебайга чейин да Ашыгым кино тасмасында катышкам. Анан Атакебайдан кийин Чочун киши 3-сезонуна катыштым. Ошо бүт багы ошо шайыр студияга ылайык. Бул канчанчы кино ошондо? Бул примерно 7-8 болуш керек. Негизи эле кинолордо кандай ролду жараткың келет? Негизи кинолордо ыйлагым келет. Кандай ыйлап аткаргың келеби? Ооба, драма. Дайыма бирөөнү мындай уруп согуп ошондой жагабы? Бирок ооба, роль да жагат. Жакшы, анда дагы да Кыргызстандагы чоң кинолордон сени көрөлү, ийгилик. Буюрса. Саламатсызбы? Манайыңыз жакшыбы? Абдан. Бул жакта сиздин окуучуларыңыз башкы ролдо экен. Алардын ар биринен сурап чыктык. Бирин сурасам, экинчиси дагы ошо шайыр эжекебиздин окуусунан болобуз деп айтышты. Сизге чынында чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына ушундай мыкты актер, актрисаларды даярдап чыгарып жатканыңызга. Рахмат. Чоң рахмат. Мен үчүн эң кубанычтуу күндөрдүн бири. Акыркы убакта канча жаңы кино тасмалар чыкпасын, ар биринде биздин окуучулар, биздин шайыр студиянын. Анан бул жакта эми окуучуларым мени уят кылган жок деп эле ишенем. Образдарын мыкты эле ойноп беришти болуш керек. Тасманын аталышы Атакебай киносу. Анан негизи эле атаңыз сизге кандай баалуулуктарды үйрөткөн, кандай санат насааттарды берип келген буга чейин? Мен бала кездеги убактыларым эле эсимде, анткени жана айтып өттүм, атабыз менен мен кичинекей кезде эле эки ажырымга түшкөнбүз. Бирок кичинекей кезимде коен атып келип берчү. Коендун этин жегем. Андан тышкары мойнуна көтөрүп алып көп эркелетчү. Анан бир жолу 1-класста мени алып кеткени келип, окуучулардын арасында отурганымды көрүп, кыз баардыгынан кызым сулуу экен. Менин кызым Аккуу, Ысык көлдүн Аккуусу деп айтканы эсимде. Демек Аккуу деп эркелетчү сизди. Эркелетчү. Урушканда эмне деп урушуп калчу? Бучук кыз дечү. Жакшы, чоң рахмат, анда ийгиликтерди каалайбыз сизге дагы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Оштон кандай келе алдыңыз? Ошто сонун келдим, ошоне келдим. Оштон экинчи орунду алып келдиңиздер, байкашым боюнча. Кандай болду? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Тамашоо. Ошто коюм жакшы болду, сонун болду. Ош шаарынын мэринин кубогу болду. Экинчи орунду алдык Казакстан менен биргеликте. Эми бул жакта эле болосуздар, Бишкекте? Бишкекте элебиз да. негизи. Жакшы. Атакебай киносу негизи эле ушул атаңыз менен болгон эсте калган учурлардан, күлкүлүү окуялардан айта кетсеңиз. Күлкүлүү окуялардан кантип айтат экен азыр, канча эстей берейинби? Ооба, эстеп айта бериңиз. Ата менен эмне Үчкө чейин күлкүлүү? санайм, Ата батыраак менен- эстеңиз. Эстей албай атам да. Канча эстесем экен. Эстегенде келип, кинодон кийин келип айтып кетсем болобу да? Кинонун аягына чейин эстеп отуруңуз анда. Кино Анда көргөзүн эстеп анда атаңыздын фирменный сөздөрүн айта кетсеңиз.
Сизди эмне деп эркелетет? Атаңызга жакынсызбы же апаңызга жакынсызбы? Ошолор боюнча айтсаңыз. Тайкелериме жакынмын деп ойлойм. Мен не дейт? Балам дейт да, эмне демек эле балам дейт. Эй балам дейт. Палваным дейт, билесизби? Палваным деген палван болуп кеткен. Палван дейт, дагы эмне дейт? Болду. Ушулар эле окшойт, эстей албай атам. Демек 2 сөз экен, Көп эле эркелетет, эми ушуларды көп айтат да. Жакшы. Анан атаңыз сизге мисалы келечекте кандай мындай баалуулуктарга үйрөттү? Уул катары кандай тарбия берди мындайча айтканда? Мындай эрктүү болуш керек го деген үйрөттү. Эрктүү болсоң, анан жалкоо болбосоң, иштесең, бир нерсенин өтөсүнөн чыксаң, ошондо ийгиликке жетесиң деп постоянно менин кулагыма куюп келет ата экем мен. Келиңиз анда ошо атаңызга жакшы бир каалоо тилегиңизди, жакшы сөздөрүңүздү айта кетиңиз. Кана деп ойлойм. Атам бетине деле айта албайт элем, камерага кантип өтөт экен ма? Мен атамды жакшы көрөм. Атам ден соолукта болсун. Атам оорубасын. Биздин маңдайыбызга бар болсун ар дайым. Ооба. Бар болуңуз дейбиз, анда сизге да ийгилик каалайбыз. Ооба, рахмат чоң сизге дагы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Кыргызстанда мыкты актерлордун бири десек дагы болот. Анан мынакей Атакебай кино тасмасына келип олтурабыз. Негизи эле атаңыз көбүнчө сизди эмне деп урушат? Атаңыздын кайсы сөзү дайыма сиздин эсиңизде? Атам негизи көп деле урушпайт. Бирок бир жини келгенде аябай туура эмес иш кылганда көп сүйлөбөй эле бир катуураак сабап койгон. Ошондон кийин ошол эсимде аябай калган. Анан ал нерсеге жеткизбегенге аракет кылам. Негизи эле атаңыз менен болгон окуялардан күлкүмүштүү окуяларбы балким эсте калган? Кайсы бири бар? Атам менен эң ушу эсте калган окуялардан атам өзү күрөшөт. Анан убагында күрөшчү. Анан мен ошо күрөшкө катышып жүргөндө прогиб чапкан приемун үйрөткөн. Ошол эсте калган. Анан ар дайым күрөшүп атканда ошол ыкманы колдоном. Негизи өзүңүздү кандай ата элестетесиз балдарыңызга? Мен азырынча начар эле ата элестетем. Анан балам чоңойгондон кийин анан ошол балам өзүнүн ой пикирин айтыш керек. Азырынча мен жаман эле ата го деп өзүмдү эсептейм. Жакшы, анан акыркы суроо болсун. Азыркы учурда Кыргызстанда кино жааты кандай деңгээлде өнүгүп жатат сиздин көз карашыңызда? Азыркы учурда кино жааты аябай эле жакшы өнүгүп жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жума сайын 1ден 2ден жада калса 3төн кино чыгып атат. Бул өтө сонун. Анткени деген конкуренция пайда болуп атат. Анан деген кинолор дагы деңгээли өсүп атат. Азыркы учурда кандай проект менен иштешип жатасыз? Азыркы учурда бүт проекттер Ойбай. Азыркы учурда бүт проекттер бүттү, буюрса тартып. Буга чейин 2 жаш кинобуз чыкты. Сон чыкты ошол киноңуз. Рахмат. Мен 2 жолу бардым, 2 жолу тең ыйлап чыктым. Рахмат. Ошол кинону тарттык. Андан кийин 5 апам агат экинчисин тартып келдик. Нелегал тасмасын тартып келдик. Ошо. Чоң рахмат, анда ийгиликтерди каалайбыз сизге. Рахмат силерге дагы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз киного? Жакшы келип алдым. Жолдорду тосуп койду. Жолдорду тосуп койду, как раз кичине жетишип калдык да биз. Жакшы. Анан Атакебай киносу акыркы учурларда көбүнчө ошол сүйүү темасына кинолор чыгып жатат, бирок бүгүн өзгөчөлөнүп ата жөнүндө кино чыгыптыр да. Негизи эле ушул атаңыз сизге кандай тарбия берди эле? Дайыма жана атаңыздын фирменный сөздөрү болот, ошолорду айта кетсеңиз. Тиги ата жөнүндө тартканда мен аябай сүйүндүм да. Неге дегенде Мен дагы. бүт баарын тартпады биздечи, баарын тартты бүт. Анан неме деп койбойсузбу? Көп эле апаларга эле арналып берет, аталар калып кетет. Апаларга дайыма ошондой го, аталар эң акыркы орунда алат. Мен деле кээде тамашалап айтып коем, аталарга вообще ырлар дагы жок депчи. Мисалы үчүн оору ата, бейкүчөлөр бар да, ичпечи ата, калы таң калында булчуйп деген сыяктуу. Биз ошо аяк жагында калып кетебиз да постоянночу. Ошон үчүн аталарга тартып аткан аябай сүйүндүрөт. Бирок тиги сиздин атаңыздын кандай деген суроо бердиңиз го, бирок эме Фирменный сөздөрү. тилекке каршы атабыз кичирээк кезде өтүп кеткен. Бирок эме
атабыздын мындай сүрүү фирменный сөзү, короче, сүрүү болчу да мындайчы. Анда апаңыз атанын ордун басып сиздерге тарбия берип чоңойтуп келген экен, э? Апаңыз тууралуу айта кетиңиз анда бир эки ооз сөз. Эми апабыз эми атанын да апанын да ордун кишин басып аткан эми укмуш киши да. Жакшы, анда кинону жакшы көрүп кетеңиз. Ийгилик каалайбыз. Ошо эртең бүгүн Путин байке кетсе, эртеңден баштап Атаке кино тасмасы бардык кинотеатрларда көрсөтүп баштады. Аталар келгиле, көрүп, өзүбүздү көрөлү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Манайыңыз жакшыбы? Өрт. Бул киного кандай келип калдыңыз жабык көрсөтүүгө? Бул киного менин негизи эң жактырган сүйүктүү актер актрисаларым бул Аскат Сулайманов менен Динара Багышбаева. Мен буга чейин Instagram баракчама видео жүктөгөн болчумун сүйүктүү актер актрисаларым боюнча. Андан кийин мага ушундай чакыруу келип калды. Сиздин сүйүктүү актер актрисаларыңыз катышкан кинонун закрытый показына сизди чакырып атабыз деген. Азаматсыз. Анда ушул суроо болсун. Атакебай киносу боюнча негизи эле атаңыз сизге кандай сөздөрдү көбүрөөк айтат? Сизди эмне деп эркелетет? Жанагы ата деген кыз баласына жакын болот, уулдарынан караганда кызын көбүрөөк жакшы көрөт дегендей, э? Мен атама өтө деле жакынмын деп айта албайм. Көбүнчө апама жакынмын. Атам өзү деле билет. Биздин үйдө көбүнчө эркек балдар болгондуктан ошол эркек балдарга көбүрөөк көңүл бурулуп, атам мени жакшы көрөт, бирок айтпай жакшы көрөт да. Мен атамдын жакшы көргөнүн атамдын көздөрүнөн билем. Туура айтасыз, негизи ар бир ата жакшы көрөт, бирок сөзсүз түрдө бир ат коюп алат да кыздарыначы. Сизге мисалы кандай ат коюп эркелетет? Кызымко, анан кийин Мекушум деп эркелетет. Жакшы. Аталарыбыз бар болсун дейбиз. Сизге дагы кинону жакшы көрүп кеттиңиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса атам шаарга келгенде ушул киного бирге чогулук да. Атамды алып келем. Кайсы гана кино болбосун, Элеман мырзасыз элестетүү кыйын. Ар бир кино показга, ар бир жабык көрсөтүүнүн баарына сөзсүз түрдө келет. Бүгүн мынакей өзүңүз көргөндөй Атакебай киносуна келдик. Негизи буга чейин кинолор жалаң сүйүү темасында болуп аткан. Сиз деле байкасаңыз керек, э? Анан кандай болот деп ойлоп жатасыз бул кинону? Жакшы эле ойлоп аткам негизи эле. Анан болсо Атакебай кино тасмасы ошол атам менен апам болсо ажырашып кеткен ошол. Атам мени кичинекей кезинде мени тыштап кеткен Лев Толстойдун үйү жагында. Апам экөөбүз. Анан болсо апам экөөбүз болсо байкем, эжем, дайыр байкем болсо калдык. Атам болсо апам экөө ажырашып кеткен да ошон илгеркиден ошол. Демек, атанын ордуна апаңыз ата катары сизге тарбия берип чоңойтуп келген, э? Ооба. Жакшы, ошо анда апаңызга жакшы бир каалоо тилек айта кетсеңиз. Ооба, апамдын аябай жакшы көрөм негизи эле ошол. Апам болсо мени кичинекейин кезинде баккан ошол. Ошол. Апалары, аталарыбыз аман болсун анда, э?